Жумгал районуна караштуу Куйручук айылынын тургуну Адилет Жайлобеков бодомал багуу менен алектенет. Сарайда 30га жакын бодомал бар. Аларды башында сатып алганда ар биринин салмагы 120 килограммдан болгон болсо, учурда алардын салмагы 180 килограммга чейин жетет. Ар бир бодомалды 90 000 сомдон сатаарын белгиледи. Өзүбүз дагы кичине эт союп сатабыз да. Ошого ылайыктап кичине кайра союп сатканга да ылайыктуу болсо деген эмебиз бар, ойлорубузчу. Байкелерибиз бар, ошолорго сүйлөшүп алар кафеге өткөзүп берели деген. Булар кичине беси оорураак болот экен, эт багытын этичи жакшыраак, беси жакшыраак беришет экен да. Ошого карастайбыз. Бодомалдар 3 айдын ичинде 60 килограмм кошушкан. Тоют катары кадимки картошканы да беришет экен. Картошканы майдалоо үчүн атайын аппарат жасатып алышкан. Картошканы майдалап беребиз. Ошо майдалап берген себебибиздин немеси бул сиңимдирөөк болот. Анан букалар да көп өзү чайнай албайт да. Эметет, өкшүп кайра өзү эметет. Ошого баягы какап калбасын деген ой менен ушинтип майдалап беребиз да. Кишилерден угуп сураштырып атып, анан ушу картошка бир чети боюн өстүрөт экен. Анан жакшы семиртет дейт да. Анан этти дагы жакшы кармап турат дейт бир багыттачы. Ишибиз ийгиликтүү болуп мындай жемишин берер деп күтүп жатабыз. Букаларды эми 3 айдан кийин, семиргенден кийин 3 айдын ичинде буюрса союп сатчысын союп сатып, базарга алып чыгып сатчысын базарга алып чыгып сатып баштайбыз буюрса. Жайлобековдордун үй бүлөсү баштаган мал чарбачылыгын айыл тургундары да колдоп, аталган ишти мындан ары дагы өнүктүрүп, улантып кетүүгө аракет кылышууда. Айзада Нурадилова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ таң маанай берүүсү.